Көркү болуп турган энебизге келип интервью алайын дедим эне. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Жакшы. Күлүгүчтүү отурасызбы? Шүгүр. Бүгүн Айтыкан мынакей энебиздин сиз апасы болот экенсиз, мынакей. Сиз биз үчүн чоң энесиз да, ошондочу. Эне атыңыз ким? Атым Зүлфия. Аты Зүлфия эне. Мына бүгүн ушул Айтыкан кызыңыздын жолдошу мындай эме өмүрлүк жубайы деп коеюн эми, сизге булар жаш көрүнөт да азыр. Энебизге, эне туурабы? Салижан күйөө балаңыздын туулган күнү экен. Ошонун урматына алыста жүргөн Айзат деген кыз бар экен Москвада. Ошол мен энем деген программага кошуп коюуну өтүнүп, ушул программага буйрутма берди эле, келип калды дегене. Жакшы болуп. Анан ушул учурдан пайдаланып сизден интервью алайлы дедик. Кандайсыз? Канча жашка чыктыңыз эне? 82. 82, 100гө чыгыңыз сылайым, Кудай кааласа. Эми өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди айтсаңыз болот. Эне айта бериңиз, ушу күйөө балаңызга туулган күнү экен бүгүн. Биринчиден туулган күнүнө чоң рахмат. Экинчиден ушул баардыгыңарга келгениңерге силерге да чоң рахмат. Үчүнчүдөн экөө жүзгө чыга берсин. Калганы кийин сүйлөшөбүз. Эне Салижан күйөө балаңыз тууралуу айтыңыз. Кандай адам? Жакшы, Кудайга шүгүр, ошончалык өмүр бериптир. Мындан ары дагы жүзгө чыга берсин. Анан кийин сүйлөшөбүз. Ооба да. Эне айтсаңыз, мына ушул канча балаңыз бар, канча небереңиз бар, канча чебереңиз бар эне? 8 кыз, 2 уулум бар. 8 кыз, 2 уулуңуз, а? Айтыкан апабыз канчанчы кызыңыз? Биринчи кызым ошол. Эң чоң кызыңызбы? Ооба. Жакшы. Андан кийинки мынау. Илгери сиздердин маалдарда кантип чоңойттуңуз ушул балдарды, кыздарды? Айтып коюнда оңой эле. 10 баланы бир үйдө багып чоңойтком. Кайнене, кайната баары чогуу жашап эле ошонун ичинде эле. Кайната, кайнем жок болчу. Сиз турмушка чыкканда жок болчу ошол Жок болчу. мезгилде. Анан мен өзүм эле багып өзүм эле чоңойтуп койгом. Азыркыларга эмне дейсиз эми? Азыркылар багалышып атабы сиздердей болуп эле? Же багалбай атабы? Өмүрүн берсин, баары таштап атып, Россияга кетип атат. Эгерде сиз деле ушул заманда болуп калсаңыз, Россияга кетип калмаксыз да балдарды таштап. Апа, биринчи эле бармакмын. Биринчи эле бармакмын дейт. Эне эми сизди айтышты да, энем аябай ырларды, бир кошокторду, жамактарды жакшы билет деп бир өзүңүз ушул туулган күндүн урматына, деги эле ушул жакшылыктын урматына бир өзүңүз бир бу деп койбойсузбу бир? Бир көплат ырдап берейин, Бир көплат ырдап бериңчи. Деген тамга созулма, адамдын болот озунда. Акылың болсо ойноп күл, аманат жанын соосунда. Акылың болсо ойноп күл, аманат жанын соосунда. Ой, рахмат. Кыйгырек учат көкөлөп, кыздыго бактыго көлөп. Кымбаттуу кемпир мен болсом, кызымын кызын жетелеп. Кымбаттуу кемпир мен болсом, кызымын кызын жетелеп. Турумтай учат көкөлөп, уулду бактыго көлөп. Урматтуу кемпир мен болсом, уулумун уулун жетелеп. Урматтуу кемпир мен болсом, уулумун уулун жетелеп. Алабакан таштадым, саңа таштадым. Урматтуу көрүүчүлөр, бул оригиналдуу энебиз экен мынакей. Бул энелердин программасы ичинен өтө оригиналдуу менен айырмаланат. Бул сөзсүз мына көргөндө таам бересиздер, Кудай буйруса. Эне сиз дагы 150гө чыгың, Кудай буйруса, жаштын ниетин берет дейт азыр. Мен ажыга кетип атам. Ажыга кетип атасызбы? Жакында ошо ажыңыз кабыл болуп, ушу сиздин батаңыз менен ушул кийинки муундар, бизге окшогон жаштар өзгөчө ушул небере чеберлериңиздер көгөрө берсин, өнө берсин, эне. Айткан. Ошол биз калган интервьюларды эми ушул
куттуктап келген балдарга. Özüňdäki ömrüň uzun bolsun, yüzge çıkıver. Kalganyň giyin süleşeber. Rahmat ene kalgany giy süleşebиz. Жақсы сөз болды мынакей. Кайденеңиз окмуш экен. Сөз налды болду. Söz naldı oldu.